Улан кыздарыбызды бүгүн иргеп алганга мүмкүнчүлүк болду. Ошмунун биринчи курстар арасында орун алган студенттик спартакиадасы жыйынтыкталып, сыйлоо аземи болуп өттү. Жыйынтыгында биринчи орунду окуу жайдын математика жана информациялык технологиялар факультетинин командасы, экинчи орунду медицина факультетинин командасы, ал эми үчүнчү орунду дене тарбия факультетинин командасы жеңип алды. Спартакиаданын катышуучулары волейбол, жеңил атлетика, мини футбол, баскетбол, тогуз коргоол, ордо, шахмат, стол тенниси оюну боюнча 18 факультеттин биринчи курсунун студенттери катышты. Медицина факультети 3-чү даражадагы диплом жана акчалай сыйлык менен сыйланат. Оюндун жеңүүчү командаларына жана мыкты оюн көрсөткөн катышуучуларга диплом, акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Спорттун түрлөрүнөн эң мыкты оюнчулар аныкталды. Аларга ошо университеттен дипломдор берилди. Ошол ар бир спорттун түрүнөн мыкты оюнчу, мыкты коргоочу, мыкты чабуулчу деген сыяктуу номинацияларды бердик. Дагы баса белгилей кете турган нерсе, ошол спорттун түрлөрү боюнча ар бир спорттун түрүнөн эң мыкты делген бирден оюнчу бул Ош мамлекеттик университетинин профсоюз комитети тарабынан 20 күндүк эс алууга жолдомо берилди. Аталган спорттук иш-чара ден соолукту чыңдоо, спортко болгон кызыгууну арттыруу жана жамааттын ынтымагын, достугун бекемдөө максатында жыл сайын окуу жайдын жетекчилигинин жана Ошмунун профсоюз уюмунун демөөрчүлүгү тарабынан уюштурулат. Спартакиада 10 октябрдан 17 октябрга чейин Ошмунун окуу корпустарынын спорттук аянтчаларында өткөрүлдү. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Ошму алга!